Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөрү, сиздерди кайрадан көргөнгө кубанычтабыз. Сиздер Кел чай ичели теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жанан алпаруучусу мен Сезим Имамадиева. Кел чай ичели аттуу теледолбоорубузда биз сиздерди биринчи эле кезекте чайга чакырмакчыбыз. Экрандарга жакыныраак отуруп, ысык чайыңызды даярдап алыңыз. Анткени биздин долбоорубуздун алкагында биз менен чогуу ысык чайдан ичип, кызыктуу теманы талкуулап, биздин кызыктуу сөзсүз түрдө сюжеттерибизди көрүп, жана пайдалуу өзгөчө рубрикаларыбыз дагы бар. Ошол себептен келиңиздер чогуу чайга отуралы. Жана эмне себептен биз чай тууралуу буга чейин айтып кеттик десек, сөзсүз түрдө биздин даамдуу чайыбыздан дагы байкап көрсөңүздөр болот. Бул чайыбыздын аталышы жаңы Пиала Голд Цейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар-жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди уут. Эфирибизди улантып, чай үстүндө коногубуз менен сиздерди тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Тынчтыкбек Бакытов балдар психологун чакырдык. Кош келиңиз, Тынчтык мырза. Чайдан алыңыз, сөзсүз түрдө. Чай үстүндө бүгүн биз өзгөчө ушундай темалардын бирин алдык деп айта аламын. Заманбап балдар. Мен ойлойм, телекөрүүчүлөрдүн арасында бул ата-энелер болсо, албетте бул тема аябай ушундай пайдалуу деп айта аламын. Жана көпчүлүк адамдар, мен дагы эне катары сөзсүз түрдө ойлонуп жатамын. Эмне себептен 50 жылдагы балдар учурдагы заманбап балдар менен ушунчалык айырмалашат? Бизге айтып бериңиз. Ооба. Саламатсыздарбы? Эми азыркы учурда чындыгында эми кылымдар бою эле ата-энелер менен балдардын ортосундагы мындай конфликт, түшүнбөстүк болгон. Анткени доорго жараша, илимдин өнүгүшү, негизи эле ошол нерселердин баардыгы биз технологиялардын өнүгүшү биздин өнүгүүбүзгө дагы чоң таасир этет. Ошондуктан мурунку жаштар менен, мурунку ата-энелер менен азыркы балдардын чоң айырмачылыктары бар. Бул бир сөзсүз түрдө гаджеттер менен байланыштуу дейсиз. Мен сөзсүз түрдө гаджеттер менен жана адамдардын негизи эле психологиясы да өзгөрдү да. Анткени согуштан кийин деле адамдардын психологиясы дагы өзгөргөн. Согуштагы көп баягы адамдардын калыптанганына, жүрүм-турумуна, ошол балдарды тарбиялаганына, бардыгына чоң таасир эткен да. Эми технологиялар дагы аябай азыр чоң таасир этип атат. Анан экинчиден бул ааламдашуу, дүйнө жүзү менен болгон баягы чоң байланыш. Анткени мурун болсо биз советтер доорунда болгондо ата-энелер аябай совет доорунда бир кандай вакуумда жашашкан да. Башка дүйнөнү көргөн эмес, анан дин дагы башкача ролду ойногон, атеисттик көз караштар. Азыр болсо динге болгондо мамиле башкача, негизи эле ар түрдүүлүк, ааламдашуу, анан технологиялардын өнүгүшү, мунун баардыгы балдардын негизи эле психологиясына дагы чоң таасир этет. Биз биринчи бөлүгүбүзгө телекөрүүчүлөр менен чогуу ушундай кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөнбүз. Жана байкасаңыз, албетте Европа балдары, ошол эле немис балдарын алсак, Корей балдары, Жапон балдары, Сингапурдагы балдар, албетте кыргыз балдарынан аябай өзгөчөлөнүшөт десек, ошол эле тарбиялоо тууралуу айтсаңыз, ал жакта ошо өзгөчө башкача ушундай дисциплина бар десек болот да. Биздин кыргыздарда биринчи эле кезекте тарбиялоо дегенде камчыны алат эмеспизби? Учурда заманбап ушундай тарбиялоо барбы жана деги эле бул нерсе керекпи, айтыңызчы? Ооба. Туура айтып атасыз. Чындыгында мен ойлойм, тарбияга адамдардын жүрүм-турумуна негизи саясий системалар дагы чоң таасир этет. Ошол эле совет доорун айтып кетпедикпи? Азыр айтсак, мисалы,
либералдык өлкөлөрдө тарбиялоого такыр башкача, негизи эле билим системасы, ата-энелердин көз караштары мунун баардыгы башкача. Ошо Европаны айтып атабыз, Американы, Сингапур, Кытай, Жапон, Корея мамлекеттерин алсак, ал жакта баягы бир Азия өлкөлөрү болгондуктан ал жакта чоң адамдарга сыйлоо, негизи эле анан билимге, дисциплинага аябай чоң басым жасашкан өлкөлөргө кирет. Эми ал жакта билим системасы да башкача түзүлгөн да. Мисалы бизде жаңы эле баштабады, мектептерде балдар өздөрүн жыйнап, кылсын деп, тазалап, дежурство кылсын деп. Ал жакта көптөн бери болуп келген нерсе да, аны бизге жаңыдан киргизип, мындай туура деп атпайбызбы? Бул дагы эркелер туура эмес деп. Азыр болсо мындай системалардын жылышы болуп баратканы да, бир кандайдыр бир биз Кыргызстан демократиялык дагы өлкө катары өзүбүздү элдердин башка мамлекеттердин алдында айтып келдик го. Бул дагы анан жанакы менин келиши, ушул дежурствонун өзү болсун, балдарды баягы эмгекке тарбиялайлы деген нерсе дагы бул системалардын ичине өзгөрүшү жылышында байкасак болот да. Анан эми алар негизи эле дүйнө жүзү боюнча баягы япондор өзгөрүүчөлөнүп келет. Анан жанакы 3төн кийинки эч деген китеби, япондордун китеби болгон. Балдарды тарбиялоо боюнча алар 3 жашка чейин баардык нерсени калыптанат, ошон үчүн 3 жашка чейин базалын баарын берип калышыбыз керек деп айтат. После 3 уже поздно деген китеби бар эле. Ошол авторун унутуп атам, бирок аябай белгилүү. Бул нерсе менен макулсузбу сиз? Бул нерсе менен бир чети макул, бир чети макул эмес. Эми ар бир өлкө өзүнүн баягы жеке этнопедагогика деген нерсе бар да. Башында мен дагы түшүнчү эмесмин, этнопедагогика десе, жаңы келгенде психология эмне жөнүндө болду экен деп, анан кийин тереңирээк изилдегенде түшүндүм да, ушу биздин өзгөчөлүктөрүбүздү кабыл алып, тарбиялоо жана инсандарды өстүрүү. Анан негизи эле тарбия деген сөздү да биз ар кандай эметебиз да. Мисалы мен сизден тарбия эмне десем, сиз айтышыңыз мүмкүн, мен баламды сүйүү, күндө сүйлөшүү, аны менен диалог түзүү, өзүмдүн сезимдеримди айтуу. Башка бирөөдөн сурасам, ал айтышы мүмкүн, тарбия бул уруу, чектөө депчи. Ошондуктан тарбия бул ар бир ата-эне менен ар кандай кабыл алган нерсе да. Ошондуктан мен ойлойм, тарбия системалары дагы ар кандай. Анан бизде эми Кыргызстан аябай мындай ушу аламдашууга кошулган өлкөлөрдүн арасында болгондуктан биз баягы өзүбүздүн дагы иденттүүлүгүбүздү сактап калып, ошол эле жакшы жактарды алганга аракет кылып атабыз да. Анан бирок акыркы учурда угуп атам көп, биздин балдар чалчаңдатып эдик, анан мындай кылдык депчи. Анан мен ойлойм, бул дүйнө жүзү өзгөргөн үчүн ата-энелер да коркуп башташты да. Анткени балдар дагы өздөрү мындай эркин боло баштаган үчүн бул коркунуч, бирок бул коркунуч мындай эмес го дейм да. Туура эмес, анткени дүйнө өзгөрүп атат, ошон үчүн балдар дагы башкача. Дароо келиңиз анда кыргыз балдарды алалы. Жана сиздин ой пикириңиз боюнча 3 болобу же 5 эреже болобу? Балдарды туура тарбиялоо туура айтып кетиңизчи. Эң эле негизги ушу эрежелери тууралуу сиздин ой пикириңиз боюнча. Эми укпадым силердин эрежелери боюнча, бирок негизи мен да бөлүшүп кетем анан. Ошо бөлүшүп кетсеңиз. Кандай эрежелер бар дегениңизби сурооңуз? Кандай эрежелерди сакташ керек? Мисалы буга чейин биз албетте кыргыз дароо кыргыз ушул балдарын кантип тарбиялаш керек деген суроо болгон жок да. Дүйнө жүзү боюнча жалпы балдарды алганда биринчи кезекте балдарды кунт коюп угуу, ага өзгөчө ушундай мамиле жасоо, андан тышкары сөзсүз түрдө эгерде бала укпай жатса, кандайдыр бир ошол нерсени оюнга жол көрсөтүп, оюн катары аны үйрөтүү деген эрежелер бар болду. Андан тышкары дагы көптөгөн эрежелер болду да, чындыгында тарбиялоо тууралуу. Сиздин ошол ой пикириңиз? Эми биз педагогика, психология балдар жөнүндө көп сүйлөшкөндөн кийин негизи эле эми жашына жараша мамиле жасаш керек. Биринчи бизде көп учурда болот, 18 жашка деле бирдей мамиле, кичинекей баладай мамиле кылып коет да ата-энелерчи. Отур, сен оюң укпайсың депчи. 3 жаштагы балага деле ошондой мамиле да. Кээ бир кинолордон эле көрүп каласыңар го, балдары чоңоюп үй бүлө курайын деп аткан учурда деле ата-энелер аны кичинекей баладай кылып мындай өзүнүн кучагынан кой бербейт да. Бул баягы инфантильный баягы кичинекей бала сыяктуу мүнөздү калыптандыра турган нерсе да.
Ошондуктан мен биринчи эреже бул баланын өсүшүнө жараша, жашына жараша мамиле жасаш керек. Анткени зона актуального развития деп коебуз, баягы ар бир курактын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болот да. Мисалы 1 жашта бала эмнеге шыктанып баштайт, аны эмнеге кубатташ керек, ошолорду ойлонуш керек. 3 жашта бала болсо баягы биринчи жолу өзүнчө адам катары сезип, мен чоңмун, мен ясам, өзүм жасайм, кийимин кийгизейин десең да макул болбойт. Ушул нерселерди 3 жаштан баштап баштайт да. Ошол убакта эгерде ал ушундай талаптарды коёт, значит ага жардам берип коюш керек. Мисалы ошо кийимин кийгиси келип атат, бут кийимин туура эмес кийип алышы мүмкүн. Курткасын туура эмес кийет, бирок мен өзүм жасайм деген нерсе пайда болот. Кийимдерди тандап баштайт, тамакты тандап баштайт көп учурда. Ошондуктан биз мисалы жашына жараша мектепке барганда такыр. Мектепке барганда мисалы 7 жашта авторитеттер өзгөрө баштайт. Ата-энеден башка дагы өспүрүм куракта кайрадан дагы ата-энеден алыстаганга аракеттенүү башталат да 3 жаштагыдайчы. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчиден балдарга жашына жараша, психологиясынын өнүгүнүшүнө жараша мамиле жасаш керек. Экинчиден ошо айтып кетиңизчи мага, буга чейин айтып кеттиңиз, свое я, өзүнүн мени пайда болду деп. Мен ойлойм, көпчүлүк ата-энелер биринчи кезекте ушул нерсе менен ушул нерсеге туш болушат деп. Анан мындайча айтканда агрессивдүү болуп, өзгөчө ыйлап дагы ушундай нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Ушул учурда эмне кылуу керек? Ооба. Эми 1 жашка чейин бала өзүнүн бир энесинин бөлүгү катары сезет да. Анткени эмизет, апасы жанында алып жатат, же атасы болушу мүмкүн, эми ушу жакын адам караган көп учурда апасы. Анан 1 жаштан баштап, мен өзүнчө адам экенмин, жандык экенмин деген түшүнүк биринчи мээге келет да. Апам башка экен, мен башка экенмин депчи. Анткени ага чейин кечке кучагында алып жүргөн баланы ал ушу апамдын бир бөлүгү, ал энеси жок элестете албайт да өзүнчө. Андан кийин ушул акырындан чоңоюп уже басып көрөт, сизден алыстап көрөт, мындай физически дагы башка адамдар менен уже сүйлөшө баштайт, достор пайда болот, же 2-3 жашка чыкканда уже садикке пайда. Анан 3 жашка чыкканда ошол мен деген мендик сезим пайда болот. Бул өзүнчө адам экенмин, менин каалоолорум бар экен, меники мендикиндей болуш керек деген биринчи ойлор болот. Анан эми ошол учурда көп ата-энелер басым жасашы мүмкүн да, анткени ал кичине өзгөрө баштады да. Анан мисалы кышында жылуу кийим кийбейм деши мүмкүн, ал баягы жыйынтыктар жөнүндө билбейт, эмне болот муздакка чыкса. Ошондуктан ал болсо көп учурда баягы өзүнүн ата-эне мени угат экенби, укпайт экенби деген нерсени калыптандырганга аракет кылат да. Эгерде биз анын оюн эсептешип, ою менен ага мындай мүмкүнчүлүктөрдү берсек, анда ал болсо мени өзүнчө сыйлайт экен деген ой калыптанат да. Эң сонун биздин телекөрүүчүлөргө бул аябай пайдалуу деп айта аламын, анткени көпчүлүк биздин кыргыз жарандарыбыз, кыргыз ата-энелерибиз биринчи кезекте дароо эле урушуп, согуп, анан жок кандай болбойт деп чектейбиз. Сонун жооп болду, сонун кеңеш болду деп айта аламын. Учурда Тынчтыкбек Бакытов менен биз балдар психологу менен заманбап балдар тууралуу талкуулап жатабыз. Алдыда мындан дагы кызыктуу суроолорубуз бар. Эгерде урматтуу телекөрүүчү, сиздерде дагы суроолор бар болсо, WhatsApp аркылуу 0508 400 100 номерине жазсаңыздар болот. Бардык суроолоруңуздарга жооп бергенге аракеттенебиз. Андан тышкары биз ойнотуубузду улантуудабыз. Азыр бир аз убакыттан кийин сөзсүз түрдө сиздердин билдирүүңүздөргө өтөбүз. Пиала аттуу сөз менен бизге 4 ырсабын жөнөтүңүздөр. Биз коногубуз менен чогуу ушундай өзгөчө стикерлерге сиздин акыркы 4 саныңызды жазып туруп, ушундай кутучабызга салып жатабыз. 2 жеңүүчүбүздү аныктайбыз рандом түрүндө. Биздин эфирибиз аяктап калганда азыр суроолоруңуздарды, ырсаптарды жөнөтүңүздөр. Бир аз убакыттан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз. Эч алыстабаңыздар. Эфирибизди улантуудабыз, жана биздин оюнубуз тууралуу дагы бир жолу кайталап кетели. Учурда сиздер пиала аттуу сөзү менен бизге 0508 400 100 номерине 4 ырсабын жазыңыздар. Жана албетте жакшынакай белектерибизди биздин жеңүүчүлөрүбүзгө тартуулайбыз. Жаңы Пиала Gold Ceylon'ун биз коногубуз менен даамдап көрүүдөбүз. Жаңы Пиала Gold Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Gold чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт.
үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Эфирибизди улантуудабыз. Жана келиңиздер билдирүүңүздөргө бат-баттан өтөлү. 5555 номуру менен аяктаган абонент чай пиала чай ичкен сайын даамы-даамдуу, чай пиала ичкен сайын эфир өзүнө тартат. Любимый каналы Кадам жайдан салам деп бизге жазып кеттир. Кадам жайга биз дагы салам жолдойбуз. Дароо эле 5555 номуру менен аяктаган абонентибизди, сиздин номуруңузду биз сактап туруп, кутучабызга ыргыталы. Кийинки биздин билдирүүбүзгө өтөлү. 4656 номуру менен аяктаган абонент эртең менен туралы пиаладан ичели, иштин баарын бүтүрүп, сергип бир ичели, сергитүүчү чайдан ичели деп бизге жазып кеттир. Ага карабастан келиңиздер, сонун ырсаптар биздин телекөрүүчүлөрдүн баары жазуучулар го деп мен чындыгында ойлоп жатамын. 4656 номуру менен аяктаган абонент, сиз дагы биздин оюнубузга катыштыңыз. Дагы бир биздин билдирүүчү жазып кеттир. 1303 номуру менен аяктаган абонент, кутман таңыңар менен, колуңарыңар бир кесе Пиала Голд чайын ичким келет. Сени менен колум кармашып, сүрөткө да түшкүм келет. Ичким келет Пиала Голд чайын ичким келет деп 1303 номуру менен аяктаган абонентти дагы биздин оюнубузга кошолу. 1303 кутучабызга сизди салуудабыз. Кийинки биздин абонентибизге өтөлү. 9396 номуру менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Кутман таң, каалайм, кыргыз элиме пиала чайы жыты шумдук аңкыган, ичсең тынчып, жүрөгүңдү балкыткан, ичели пиала чайын. Келиңиздер, азыр учурда акыркы ушул абонентибизди кошуп туруп, биздин темабызга өтөлү. 9396 номуру менен аяктаган абонентибизди биз азыр кутучабызга ыргытып коелу. Жана бул жакта учурда 0177 номуру менен аяктаган абонент бизге суроо узаткан. Саламатсыздарбы? Эмне себептен учурда заманбап балдар өзгөчө? Эмне себептен алар улууларды эч урматтабайт, эч сыйлабайт деген суроону берип кеттир. Тынчтыкбек мырза, эмне себептен мындай нерсе жаралууда? Көп ата-энелер айтат, негизи эле баягы сиз башында айтып калдыңызбы, Европа, Америка, негизи эле батыштын маданиятында улууларга сыйлоо жок деп, жанан көп айтып келишет, ой, азыр болсо ушу батыштагыдай тарбия беребиз деп атып, балдарыбызды бузуп атабыз депчи. Мен ойлойм, бул улууларга сыйлоо, негизи эле кичилерди заттоо деген неме бар го. Кыргыздарда макал, бул эң сонун макал, жана биздин өзгөчөлүгүбүз ушу, жана этнопедагогикада айтып кетпедикпи, чоңдорго мисалы сый көрсөтүү, кичилерге дагы зат көрсөтүү, бул аябай жакшы нерсе. Балким кандайдыр бир убакытта биз бул нерсе жөнүндө унутуп калдык. Ошол эле мисалы башка өлкөлөргө барсаң, ошо Россияны деле карасак, Турцияны деле карасак, жакынкы өлкөлөр, коомдук транспортко түшкөндө жаштар, чоң карган адамдар болсо орун бербейт. Бизде болсо берет да, байкайсың көп. Жаныңда улуураак отурса деле мындай ыңгайсыз сезип кетесиң го өзүңдү. Европада мындай нерсе эч жок. Да, жок, Европадан да жок, ооба. Бизде бар. Бул кубандырат бир чети. Бирок анын дагы бир чеги бар да. Анткени биз баягы чоңураак адамдарга мамиле баягы эле сиз айтып кетпедиңизби, Азия өлкөлөрүнүн, Сингапур, Корея, Япония, ал жакта деле бар нерсе да. Анткени бизде азиаттардын негизи эле маданиятында бул сыйлоо бар да, орногон. Мен ойлойм, бул көрүүчү сурап кеттир, эмне үчүн балдар чоңдорду сыйлабай калды, заманбап балдар. Мен бул нерсе менен макул эмесмин. Мен ойлойм, бул чоңдор эгерде алар сыйлабай калган болсо, биз өзүбүздөн күнөөнү өзүбүзгө коюшубуз керек да. Эмнени кой берип койдум. Көп учурда чоң адамдар өзүнүн бир кандайдыр бир авторитетин, бийлигин орноштуруу үчүн аябай көп кысым жасайбыз да. Ылдыйраак бизден кичүү балдарыбызга болушу мүмкүн, анан тарбия деп эле мындай сыйды жоготуп коебуз да. Ошол сый жоголгондо балдар дагы өзлөрү чоң адамдардын жашына карабай, статусуна карабай жаман мамиле жасап баштайт. Ошондуктан мен ойлойм да, психологияда да ошентип айтабыз да, эгерде сен бирөө башка адамда бир нерсе жакпаса, сен өзүңдөн изде депчи. Көп учурда биз кандай мамиле жасап атабыз ушу кичүүлөргө.
биз ар дайым басып атабызбы алардын кандайдыр бир өздөрүн көрсөтөйүн деп атса мүмкүнчүлүк бербей атабызбы, балким аларды укпай атабызбы. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчиден өзүбүзгө кандай жаш адамдарга мамиле жасап атабыз да. Биз айтабыз, кой, чоңоёсуң, эртең сөзүңдү айтасың да. Ой, өзүң балалуу болосуң, анан сүйлөшөбүз. Сен азыр мен ата-энеңмин, сен мени ук деп такыр эле оюн укпаган ата-энелер көп да. Чындыгында мен балдар менен да көп иштейм да, мектеп окуучулары менен, өспүрүмдөр менен ошол жакта көп айтышат, ушундай проблемалар, что чоң адамдар балдарга дагы сыйсыз мамиле болгондуктан, наоборот, мындай эффект болуп да. Чындыгында мен дагы сиз менен макулмун деп айта аламын, анткени башка өлкөлөргө караганда кыргыз элибизде үй бүлөлүк баалуулук деген нерсе аябай ушул жакшы деңгээлде деп айта аламын да. Уларды урматтап сыйлаган балдарды мен көп байкаймын деп айта аламын. Жана сиз үчүн бизде ушундай өзгөчө активдүүлүк бар. Психолог балдар психологу катары биз сиздерге ар кандай сүрөттөрдү даярдап койгонбуз. Сиздин милдетиңиз бул жакта бул сүрөттү чоң киши тарттыбы же кичинекей бала тарттыбы? Сиз ушул нерсени табышыңыз керек. Келиңиз ушундай кыскача оюнубузга өтөлү. Урматтуу режиссер, келиңиз биринчи сүрөттү көргөзүп коюңузчу, биз байкайлы. Кандай деп ойлойсуз? Мен ойлойм, бул кандайдыр бир чыгармачыл билими бар адам тарткандай, менин оюмча жаш же чоң адам тарткан окшойт. 18ден Азаматсыз туура, бул сүрөттө Михаил Врубель аттуу ушундай белгилүү сүрөтчүлөрдүн бирин тарткан. Кийинки биздин сүрөтүбүзгө өтөлү. Ойлойм, бул да чоң адам тарткан сүрөт окшойт. Аябай кызыктуу. Эч нерсени байкаган жоксуз? Мен ойлойм, бул белгилүү картина болсо керек. Терең ушундай сүрөттө, терең мааниси бар сүрөттөй болуп турат, бирок байкасаңыз, бул сүрөттө Киран Уильямсон аттуу бала тарткан. Англияда жашайт бул бала кичинекей Мане деп аталган. Анын сүрөттөрү көргөзмөдөн кийин дароо сатылып, жыл сайын кымбаттап жатат азыр учурда. Жана өмүрүнүн жарымы сүрөт тартууга арноодо. Ата-энеси Кирандын сүрөттөрүнөн түшкөн акчага үй сатып алганга чейин ижарада жашашкан. Бул кичинекей 6 жашар баланын сүрөтү болчу. Кийинки биздин сүрөтүбүздү көргөзүп коюңуз. Кандай деп ойлойсуз? Эми ички дүйнөсү аябай бай, фантазиясы күчтүү адам тарткан окшойт. Алия Шагиеванын сүрөттөрүнө да окшоп кетет, мен билбейм. Алия Шагиева окшоп кетти. Чоң адам тартты деп ойлойсуз? Бирок чоң адам деп ойлойм. Чоң адам тартты дейсиз. Сизди кубандырайын дедим, бирок бул чоң адам эмес. Байкасаңыз, бул сүрөттү Душан Карталица аттуу сүрөтчү айым тарткан. Бирок бул айым Сербияда 2 жашында колуна карандаш алган. 8 жашында 2 көргөзмөсүн өткөргөн. Чыгармачыларынын бардык деталдарын ушундай форматта укмуштуудай бере алат. Байкасаңыз, сиз айтып кеттиңиз, дүйнө жүзү аябай бай адам окшойт деп. Кичинекей балдарда чындыгында фантазиясы аябай бай болот. Ошондуктан бул кичинекей баланын сүрөтү экен. Байкасаңыз, мен да таң калуудамын. Келиңиздер 4-чү сүрөтүбүзгө өтөлү. Чоң адамды таткан окшойт. Эмне себептен? Баягы эле эме, билими бардай, анан көп учурда чоң адамдар бул өспүрүм адамды таткан окшойт, баланы же кызды таткан окшойт. Азаматсыз, албетте, Леонардо да Винчи белгилүү сүрөтчүлөрүбүздүн биринин сүрөтү. Кийинки биздин сүрөтүбүздү көрөсүз коңузчу. Бул графика сыяктуу тартылган окшойт. Эгерде графика баягы технология менен байланыш болсо, да бул кийин тартылган жаш өспүрүм окшойт. Кичинекей бала. Жаш өспүрүм, подросток, жаш өспүрүм деп ойлойсуз. Бирок байкасаңыз, бул сүрөттү тарткан кызга ошол кезде 8 жаш болчу. Аты Аэлита Андре 4 жашында өзүнүн биринчи көргөзмөсү болуп өтүптүр. Жана 8 жашында ушундай сиз айткандай графика тарабында өзгөчө ушундай сүрөттөрдү тарта баштаган. Дагы 2 сүрөтүбүз калды, 6-чы сүрөтүбүздү көргөзүп коюңуздарчы. Кандай деп ойлойсуз? Билбейм. Оор сүрөт экен, чоң адам окшойт. Чоң адам деп ойлойсуз.
аябай оор графикасы сүрөт экен. Чоң адамды ойлодуңуз, биздин балдар психологу туура эмес жооп берди деп айта аламын. Бул сүрөттү тарткан бала бул кезде тартып жаткан учурда 10 жашка чыга элек болчу. Мунун ушул дал көргөзмөлөрү, ушул сүрөттөрү жада калса Нью-Йорк өлкөсүндө көргөзүлгөн индиялык сүрөтчү кичинекейбиз Шарио Махана деп аталат аты. Анан акыркы биздин сүрөтүбүздү көргөзүп коюңуздар. Эми орлоп калды табыш. Акыркы сүрөтүбүз. Чоң адам деп ойлойм. Чоң адам деп ойлойсуз, рандом түрүндө айтып коебуз. Бул сүрөттүн автору Син Яо Цзэн Тайвань өлкөсүндө жашайт. Жана 10 жашынан сүрөт тартып баштаган бул кичинекей баланын сүрөтү. Байкасаңыз, кичинекей балдар дагы өзгөчө ушундай албетте вундеркинд балдар дагы болушу ыктымал. Учурда көпчүлүк ушундай оюнубуз жөн гана себептен болгон жок. Көпчүлүк балдар ата-энелер айтып кетишет, менин балам ушул гаджет тарабынан дагы аябай вундеркинд болуп кетти депчи. Балким бул дагы ошондой өзгөчө мындайча айтканда влияние десек болот, орусча түрүндө таасир ушул. Келиңиздер, ушундай сонун эфирибиз аяктап калды деп айта аламын. Менде дагы ондогон суроолор бар болчу тилекке каршы. Бирок биздин жеңүүчүбүзгө аныктаганга убакыт келди. Биздин жеңүүчүбүзгө биз брендтелген гел чай ичилити долбоорунун кружкасын жана пиала чайын белекке беребиз. Коногубуз тандасын, эки жеңүүчүнү тандаңыз, келиңиз аралаштырып. Биринчибиз, экинчисине дароо алып чыгалы. Бул 5983. 5983. Биз көргөзүп кетели. 5983. Жана 5567. 5567. Мантип көргөзүп кетейин мен. 5983 көрүнүп жатабы? 5983 мен жазганмын. 5567. Ушул номер менен аяктаган абоненттерибизди биз куттуктайбыз. Бир аз убакыттан кийин сиз менен байланышка чыгып, биздин белектерибизди тартуулайбыз. Жана албетте сөзсүз түрдө биздин телекөрүүчүлөргө эмес, мен азыр фокус сиздерге көргөзөйүн. Бул жакта менин ушундай кичинекей белегим дагы бар. Албетте коногубузга ушундай сонун кружка менен албетте пиала голд чайын сиз дагы даамдап коюңуз. Сизге белегибиз кичи болсо дагы белек кабыл алып коюңуз. Учурда Тынчтыкбек Бакытов, балдар психологу биздин эфирибизге келип, кызыктуу суроолорубузга жана кызыктан тышкары сөз түрдө пайдалуу деп айта аламын. Аябай пайдалуу маалыматтар менен бизге бөлүшүп кеттиңиз. Сизге терең ыраазычылык. Сөз түрдө өзүңүз дагы ушул албетте адистегиңиз өнөрүп өсө берсин. Бизге бир эле жолу эмес, албетте дагы бир нече жолу эфирге келип кетиңизчи деп суранып жатамын. Сөз түрдө анткени бул балдар темасы аябай бул баалуу нерселердин бири деп ойлоймун. Сизге чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, сиздер менен көрүшкөнчө дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү сиз менен түз эфирде таңкы саат 8-ден 10-го чейин биз саламатта туруңуздар.